Мен бере турган суроом, саламаттык сактоо тармагында эмгектенген кызматкерлердин айлык майнасы 24-жылга канча пайызга көтөрүлгөн? Айтайын деген ушул аптанын башында төрагыбыз менен биргеликте нарын жергесин кыдырып келдик. Элдердин таламы суранычы айлык акысын көтөрүп бериле деп атат. Алыскы региондордо врачтар, медайым, медсестра, медбраттар, санитарка, техникалар жетишпейт экен. Себептен айлык аз, ишке барбай атыштыр. Ошо жаатына кандай өзгөрүүлөр болот? Алмазбек Кусбекович, айтып бересизби? Улан Болотбекович, чын айтканда биз медиктерге эмки жылы айлыкты көтөрүү боюнча караган жокпуз. Биринчи кезекте азыр культура жана наукага ушундай тапшырма келген, азыр эң аз алган ушундой категория болуп атат. Ошо биринчи кезекте ала карап, анан медиктерге Алар канча алат экен айлыгы? Культуранынбы? Ооба. Культураныкы болсо ошо 5000ден кичине ашыгыраак да. 5-12 миң сомдо тегерегинде. Биздикиден нарын жергесинде медайымдар 13 миң сом алат экен. Билесиздерби, ал жерге жетишсиз продукт кымбат дегенде. Сиздерден суранч карап бересиздерби? Себептен алыскы региондорго актылган нарын жергесине бияктан бүткөн врачтар барбайт экен. Медсестра барбайт экен. Ошолорду карап калыш максатында айлыктарын карап бересиздер көтөргөнгө. Биз карап расчет кылайчы, анан мүмкүнчүлүгү жараша. Сиздерден суранчы, рахмат. Экинчиси жол маселеси боюнча, жол тармагында. Министрибиз кетип калыптыр. Талант мырза, нарын жергесинде азыр жолдун автомобилинасы басылып, үстүндө асфальт жок турат да жерлер. Билесиздер, нарын жерге суу келет. Жакында суу түшөт бизге. Басылбай калыш коркунуч бар да. Сизден сурандым эле, дагы суранат элем. Казыбек Кызыл Тууга акча которуп бересиз жолуна. Ошондой эле Чет Нура жолуна, Ирусу, нарын Ирусу 3 Нура жолуна. Тез арада бүгүн эртеңден которуп бересиз, суранчы. Улан Болотбекович, өзүңүз билгендей, ал жерде бюджетте каралган акчанын негизинде жолдордо иштер жүргүзүлүп атат. Ал эми бюджетте каралбагандар кошумча караганга аракет кылабыз. Азыркы бир гана бизде маселе капиталдык салымдар беренеси дагы текущий бюджет дагы толук кандуу ишке ашырылып бүтүп атат. Ал эми жана жаңы система, казыналык милдеттенме деген системада биздин подряддык ишканалар бир аз мындай кыйналып атышат да. Себеби буга чейин алдын ала аванс алып иштеп, анан көнүп калышкан. Азыр болсо жумушту бүткөрүп туруп, анан жасаш керек. Ошол системадан бир аз мындай производство аксап калып атат. Болбосо ошол казыналык милдеттенме системасы менен тыйын бар азыркы күндө. Рахмат, Талант мырза. Чет Тура жолуна 1 километрине битум төгүп коюптур. Азыр үстүнө асфальт басылбаса, бул иш текке кетет да. Ал иш бүткөрүлөт, ал жер бүткөрүлөт. 2 километр экен Чет Тура. Быйыл бүтүп бересиздер. 1 километр бюджет негизинде толук бүткөрүлөт. Ошо эгерде казыналык милдеттенмеден дагы кошумча 1 километр кылабыз. Рахмат. Ошондой эле келетки жылга иске кайрылдым эле өзүңөргө. Эки нарын көпүрөсү түшөйүн деп калды. Оор жүк ташуучу машина өтө албайт. Калкка быйыл кышында көмүр кандай тартылат билбейбиз. Келетки жылга кирип бересиздерби? Сиздерден суранчы. Эки нарын көпүрөсүн бюджетке киргизсек болот, бирок ал жерде дагы бир маселе бар. Жанагы нарын жогорку нарын каскад кестеринин курулушу менен ал жер эсли толуп калса, ал көпүрө суунун алдында калат да. Ошон үчүн ошол маселе чечип туруп, биротоло бир чечишибиз керек. Аны да карап атабыз. Ошону эртелеп бересиздерби? Себептен калк кыйналып калышы мүмкүн болот. Андан тышкары ат башы өзгөрүш жолу 3 жылдан бери турат. Жыл сайын кирет, иш аткарылбайт. Ошону да карап берип коесуздарбы? Суранычы. Курулуш жаатында Алмаз Кушбекович, КО боюнча быйылкы жылга эмки жылга каралганбы, каралган эмеспи? Эмки жылы карайбыз, бирок кичине башкача механизм болот. Улуттук банк менен биз кайрадан иштеп чыктык. Болот. Болот, Боло турган болсо, сизден сураныч, нарындагы номер 2 Чкалов орто мектебин жана номер 10 Жапар Чолпонбаев орто мектебин кирип бересизби ушуларга? Сураныч. Ошондой эле саламат сактоо жаат министри орун басары сизге сиз менен биргеликте нарын алып келдик эле. Нарын областтык бийликтин ооруканасын төрөт бөлүмүн. Өзүңүз абалын көрдүңүз. Ал жерде кандай жашоо, кандай иштеп жатышат кызматкерлер. Сиздерден сураныч, министриңиз да сөз берди эле, ушуну келе аткан жылга кирип бересиздерби? Алмаз Кушбекович,
жардам берип коесузбу кирискенге. Рахмат, иштериңизге ийгилик.